Бардык оорулардын алдын алуу үчүн өсүмдүк майы, башкача айтканда растительное масло, суу майын ордуна сары майды колдонуңуз. Тазаланган сары майды көбүрөөк сактаса болот. Эмне үчүн? Анын составында суу аз болот. Сары май жасалып жатканда анын составындагы суу протеини жана сүт шекери кетип калгандыктан тазаланган таза сары май калат. Калориялыгы боюнча сары май 100 граммда 892 килокалориясы бар. Анын курамында витамин А, Е, ПП, Д витаминдери, ал эми минералдардан болсо кальций, калий, темир, магний, натрий жана фосфор деген минералдар бар. Сары май антиоксидант болуп саналат. Антиоксидант деген сөз кандын ичинде керексиз шлактар толуп калганда ошолорду кууп чыкканга эң чоң жардам берген бул өзүбүздүн нафта кыргыз сары майы болуп саналат. Сары май атеросклероз жана иммунитеттин көтөрүлүшүндө өтө чоң кызмат аткарат. ДНКнын бузулуп кетпөөсүнө чоң жардам берет. Эгерде кимдин лактозасы азайып кеткен болсо, сары май ичиргизген илгертен сөзсүз түрдө сары май колдонгон адамдын физикалык алсыздык байкалбайт жана анын иммунитети жогору жүргөндүгү байкалат.